ооруканабыз жакшы ушу ишке кирип калса. Асел Жолдошова ооруканага келген бейтаптардын бири. Ал имараттын эскилиги менен катар эле дарыгерлер жана зарыл болгон медициналык аппараттардын жоктугун айтат. Ооругандар УЗИге түшө турган болсо, аппаратка түшө турган болсо, барыш жолу узак. Мисалы, таксиде 300 сомдон 600 сом кылабыз, жеп ичишибиз 1000ден ашып кетет. Барзак очеред күтөбүз, узак жолдон келебиз, таксибиз турбай калышы мүмкүн, кетечи. Ушугунан кыйланабыз. Жалдайбыз да. Эгерде такси менен саарда барзак саат 4-тө жөнөйбүз, мисалы, шеттен очеред алабыз деп. Кечки караңда саат 9-10дордо кирип келебиз да. Көкташ айыл аймагындагы оорукана райондук оорукананын бөлүмү болуп 8 койкага ылайыкташкан. Анда терапия, төрөт жана балдар бөлүмдөрү гана иштейт. Калган бейтаптардын баары 125 чакырым жол жүрүп, Алабука районунун борборуна баруусу зарыл. Бул көйгөйлөрдү чечүү максатында 2018-жылы 20 орундуу заманбап оорукананын курулушу башталган. Ал ошол эле жылы бүтүшү керектигин айткан оорукананын улук медайымы Насипа Тураева буларга токтолду. Кышында ушу сезонда больнойлор көбөйүп кетет. Өзү бир эле палата мына детский менен терапияга. Бул оорукана бүткөндө терапиясы бар, детский бар, роддом бар. Ичинде суулары, банялары, деле туалет деле бардык ичинде болор экен. Азыр энди тяжелый больнойлор кези илаж жок, алар деле көчөгө чыгып, тазалыкка көчөгө чыгып келишет, беттерин деле эшикте жуушат, умывальникте жуушат. 2 кабаттуу оорукананы куруу үчүн жергиликтүү бийлик 14 миллион сом бөлгөн. Аны тендерден уткан Некстрой компаниясы курулуштун 80%ын бүтүрүп, калган ишти ушул мезгилге чейин аяктай элек. Аймак башчысы куручу компанияга акчанын 12 миллион сому которулганын, алар оорукананы 2018-жылдын октябрь айында эле бүтүрүшү керектигин айтып, буларды кошумчалады. Булар дагы бирөөнүн сот аркылуу жана экөөнүн тендердин негизинде талапка жооп бергенде Ылдыйда 2 спорт аянтча бар. Бирөө Булакбаш айылында спорт аянтча, футболный спорт аянтча, экинчиси Кулпексай айылында. Ал 2 миллион 700 миң Булакбаш айылындагысы, 3 миллион Булакбаш айылында, 2 миллион 700 миңи Кулпексай айылында ошондой акча каралган. Аларды да уткан. Ошол булар мындайча айтканда Некстрой компаниясы 1 жылдын ичинде Көкташ айыл өкмөтүнөн 5 объект уткан. Белгилүү болгондой, жогорудагы Некстрой жоопкерчилиги чектелген коому Көкташ айыл аймагындагы 5 тендерде, башкача айтканда, бала бакча, оорукана баш болгон 6 курулуш объектисин уткан. Бирок алардын баары жарым-жартылай курулган бойдон токтоп турат. Жергиликтүү активист Уларбек Ыстамов бийликтин жогорку бутактарын буга көңүл бурууга чакырды. Көкташтын эли эгер ушундай деп 2020 Кудай кааласа бирөөсү кыштан аман-эсен чыгып алсак, көктөм келет, жай келет, күтөм. Эми шынча күткөнгө жараша бир 2-3 ай күтөбүз. Эгер дагы эле болбосо, мен жогорку кеңеш депутаттарга кайрылам. Лично мен өзүм балдарды жыйнап барам. Озам юрист, прокурор балага жалдайм. Анан барактатып 2015-тен бери чын айтканда ишти мен барактатам да. Учурда бул боюнча жергиликтүү бийлик финансы полициясына кайрылып, териштирүү иши жүрүүдө. Белгилей кетсек, Некстрой 73 миллион сомдон ашык турган 6 курулуш объектисин куруп бүтүрүшү керек. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Туолдаев, Жалал Абад облусу.